Бисмилля, вальхамдулилля, вассалату вассаламу аля расулилля, ама ба'д, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Урматтуу достор, сабактарыбызды улантабыз жин жана шайтандар дүнүйөсү тууралуу. Бүгүн бир маселени карап кетебиз. Бул сыйкыр маселесине тиешелүү бир суроолор. Ошол сыйкырдын бир негизи десе болот, ошону бир баяндап айкындап кетебиз. Биз мурунку сабактарда айтып кеткенбиз. Аллах Таала Сулейман алейхиссаламга жин жана шайтандарды багындырып берген. Аллах Таала Куранда кабар берет. Биз Сулейманга шамалды багындырып бердик. Ал шамал Сулейман каалаган жака уччу эле дейт. Жана ар кандай шайтандарды да багындырып бердик. Алардын ичинен кууруучулар бар эле, сууга кирип, суудан таштарды алып чыгып, ар кандай имараттарды кургандары бар эле, жана ар кандай кишенделген шайтандарды биз багындырып бердик дейт. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат, жиндердин арасында ушундайлар бар эле, алар Сулайманга Аллахтын каалоосу менен багынып, моюнсунуп беришчү эле дейт. Кимде ким анын тилин укпаган болсо, ага моюнсунбаган болсо, алар жазаланчу эле дейт. От менен жазаланчу эле дейт. Алар жин шайтандар Сулайманга ар кандай имараттарды куруп берчү эле дейт. Ар кандай идиштерди, көлдөй болгон, көлөмүндө көлдөй болгон идиштерди куруп берчү эле дейт. Жана айтканбыз, кыймылдабаган казандарды куруп берчү эле дейт. Тафсиринде айтканбыз, ал казандарга шатылар менен чыкчы дейт. Максат бул жерде Аллах Таала кабар берип атат, бунун баарын Аллах Таала Сулейман элчисине багындырып берген, бул шайтан менен жиндерди. Ошон үчүн пайгамбарыбыз дагы хадисте Абу Дарда, Аллах андан ыраазы болсун, алып келген хадисте айтат, Абу Дарда кабар берет, күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз намаз окуп атканда биз анын бир сөзүн уктук дейт. Ал айтты дейт, мен сенден каршы Аллахтан коргонуу сурайм деп айтты дейт. Аузу бика минка деп айтты дейт. Андан кийин мен сени Аллахтын каргоосу менен каргайм деп айтты дейт. Намазда туруп ушул нерсенин баарын пайгамбарыбыз айтып атат. Андан кийин колун ачты дейт, бирдемкени алайын дегенсип дейт. Андан кийин намаз бүткөндөн кийин биз пайгамбарыбыздан сурадык дейт. Аллахтын элчиси, биз сен адатта кылбаган нерсени көрдүк намаздын ичинде. Бул эмне болду дегенде пайгамбарыбыз кабар берди. Мага иблис келди дейт, намазда турсам. Оттун чогун алып алып, ошону менен от менен бетиме басайын деп, намазды бузайын деп келгенде, мен ошол сөздөрдү айттым дейт. Аллахтан сага каршы коргонуу сурайм деп 3 жолу айттым дейт. Андан соң Аллахтын каргоосу менен сени каргайм деп 3 жолу айттым дейт. Бирок ал чегинген жок дейт. Ошондо мен аны кармайын дедим дейт. Бирок Аллах менен касам ичем дейт, кармаган жокмун дейт. Эмнеге? Мен биздин бир тууган Сулеймандын дубасын эстеп кеттим дейт. Ошол дубасы болбогондо дейт, мен аны кармап, байлап коймокмун дейт. Ошол иблисти Мединанын балдары, кичинекей балдары тамаша кылып ойномок дейт аны менен. Биз билебиз, Сулейман алейхиссалам дуа кылган, ал дуасында айткан, Роббум кечир мени деген, жана мага ушундай мүлк бер, менден кийин эч кимде болбогон деген. Ушул дуасын пайгамбарыбыз баягы сыйлап, ушул дуаны андан кийин болбогон деген, андан кийин мындайча айтканда шайтан менен жиндерди эч ким багындырбасын деген бир дуа алган. Пайгамбарыбыз ошонун ичине кирип кетет дуасына. Ошол дуасын пайгамбарыбыз сыйлап, ошол иблисти кармаган эмес. Мындайча айтканда аны багындырган эмес. Бирок пайгамбарыбыз ошол нерсеге Аллахтын каалоосу менен кадыр болгон да бул нерсеге. Бул пайгамбарыбыздын пайгамбарларга болгон сый урматы болгон. Айта турган нерсебиз бул жерде демек жөөттөр, кээ бир жөөттөр жана аларды ээрчигендер
жиндердин жардамын колдонушуп сыйкыр менен алек болгондор көбү бүгүнкү күндө дагы ошол Сулейман алейхисаламга чейин дагы Сулейман пайгамбар сыйкыр менен алек болгон деп калыптан бир кабарларды токуп жасаган иштерин жаап жашырышат. Себеп дегенде бул сыйкырдын башталышы кандай болгон? Сулейман пайгамбар өлгөндөн кийин ошол убактагы шайтан жиндер сыйкыр китептерин жазышып, андан соң Сулеймандын тактысынын астына катып коюшкан. Анан бир кабарларда келет, алардын ошол жөөт илимдүүлөрү айтышкан, ошол жерде бир кабарда келет, иблис келген дейт. Ошол айткан дейт, мына тактысынын астын каскыла, ушунун астында Сулейман сыр кылган бир нерсе бар. Ушунун себеби менен ал ушул жин шайтандардын баарын багындырган, моюнсундурган дейт. Бул ушул сыйкыр менен деген. Ошол нерсе азыркыга чейин ошол алардын ошол илимдүүлөрү да ушул нерсени айткан, ушуну менен башкарган деп, ошол сыйкыр менен алек болгон ошол илимдүү сөйрөйлөрү. Ошол убакыттан баштап бүгүнкү күнгө чейин ошол нерсе токулуп келмекчи деген сөз да. Жана ар бирөө ошол сыйкыр менен алек болгондор, жиндер менен жиндерден жардам сурап, алар менен алака кылгандар өздөрүнүн эң чоң далили кылып Сулейман пайгамбарды сыйкырчы болгон деп айтышат да. Бирок бул жала жабууларын, бул калыптан токуган нерселерин Аллах Таала ашкере өзүнүн пайгамбарын актап бул калыптарын чыгарган. Кайсы жерде? Куранда, Аллах Таала Куранда айтат, аларга пайгамбар келген дейт. Алардагы бар нерсени тастыктап дейт. Эмнени? Тооратты, алардагы болгон, Аллахтан болгон Тооратты тастыктап келгенде, алардын кээ бирлери, китеп берилгендери, ошол жөөттөрдүн кээ бирлери ошол китепти четке кагышып, акыйкатты билбегендей четке кагышып, пайгамбарды кабыл кылбай койушкан. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз келип, бул калпыңарды токтоткула деген да. Сулайманга токулган бул иштериңерди токтотуп, сыйкырларыңарды токтоткула деген баягы нерсени айтып, ушул акыйкатты жеткиргенде, бул акыйкатты четке кагышып, ошол сыйкырга, ошол арзыбаган дүнүйөгө мансабын жоготпош үчүн бул сыйкырдан баш тартпай, жана Сулейман пайгамбарга токулган нерседен баш тартпай коюшкан. Андан кийин пайгамбарыбыз дагы андан да күчөтүп, ошол Бакара сүрөсүнүн 102 аятында кабар берген. Аллах Таала айтат, алар дейт, Сулеймандын мүлкүндө шайтандар окуган нерсени ээрчишкен дейт. Мындайча айтканда, сыйкырды ээрчишкен дейт. Сулейман окуган эмес, Сулеймандын мүлкүндө, доорунда шайтандар окуган нерсени ээрчишкен дейт. Айтат Аллах Таала, Сулейман капыр болгон эмес дейт. Бирок эмне? Шайтандар капыр болушкан дейт. Мындан эмне келип чыгат? Мындан бир чоң далил келип чыгат. Сыйкыр менен алек болгон киши бул шексиз мусулман болбойт эч убакта. Аллах Таала айтып атат, Сулейман капыр болгон эмес дейт. Сыйкыр менен алек болгон эмес деген сөз да. Сыйкыр менен алек болгон киши ал албетте динден чыгып кетет. Бирок кимде ким сыйкыр менен алек болсо, ошол шайтандар менен алака кылган негизинде ошол сыйкыр менен алек болуп динден чыгып кетет. Ошон үчүн эң чоң негиз бул маселе сыйкыр каяктан келип чыкты, кандай акыбалда чыкты, ошол нерсени бүгүн баяндап кеттик. Эң негизгиси жана сыйкыр менен алек болуу бул ислам динин жокко чыгарат деген сөз. Бул эң коркунучтуу, эң чоң күнөөлөргө кирет, динден чыгаручу күнөөлөргө кирет. Аллах Таала бул нерседен сактасын, жана Сулейман алейхиссаламга болгон жалган калп токуулардан
алыс кылсын. Эч убакта Сулайман алейхиссалам сыйкыр менен жин жана шайтандарды башкарган эмес, бир гана эмне Аллах Тааланын каалоосу менен жана Аллах Таала ошондой мүмкүнчүлүк берген үчүн ошолорду багындырып жана моюн сундуруп берген. Андан соң сабагыбызды токтоттурабыз. Эмкеде Аллах кааласа улантабыз. Бүгүн адатыбызча өтүлүүчү дуабыз. Эртең менен жана кечинде жалпы айтылуучу дуаларга келгенбиз. Сунан Абу Даудда келет экен, жана имам Насаинин китебинде келет экен, Ибн Мажада келет. Ибн Умар Умардын баласы, Аллах ал экөөнүн ыраазы болсун. Ибн Умар айтат, пайгамбарыбыз дейт, пайгамбар мынабул дуаны эртели кеч эч качан тыштачу эмес дейт да. Кайсы? Аллахумма инни асалука ал-афията фи дунья вал ахира. Аллахумма инни асалука ал-афва вал афията фи дини ва дуньяя ва ахли ва мали. Аллахумма астур аурати ва амин рауати. Аллахумма хфазни мин байна ядай ва мин халфи ва ан ямини ва ан шимали ва мин фауqi ва аузу би азаматика ан ухтала мин тахти. Бул дуанын котормосу Аллах Таала айтат, пайгамбарыбыз айтат бул дуада, Аллахым, мени бу дүниеде дагы, акыретте дагы ар кандай апаттардан алыс кыл дейт. Саламаттуу кыл дейт. Аллахым, акыйкатта мен сенден мени кечиришиңди суранам, жана сенден саламаттуулукту суранам менин динимде дейт. Менин дүниемдө, менин үй бүлөмдө жана менин мүлкүмдө. Аллахым, менин алсыздыгымды бекитип кой, жаап кой, жана мени ар кандай коркунучтан сактап кой. Аллахым, мени астыман дагы, артыман дагы, оңуман да, солуман дагы, өйдөмөн дагы мени сактап кой. Жана мен сенден коргонуу сурайм, жерге жуткурулуп кеткенден дейт. Бүт ахвалдын, бүт кандай ахвал болбосун, ар бир дуаларда жүрөк бир гана Аллах Таалага байланып атат. Демек ушундай дайыма болуу зарыл. Аллахтан бөлөгүнө жүрөк байланбай, жана сурамжылаганда бир гана Аллахка кайрылуу зарыл. Аллах Таала баарыбызды саламаттуу кылсын ар бир ахвалда. Ушул дуаны Аллах Таала бизди ушул дуаны дайыма кабыл кылсын. Өтө маанилүү дуалардан. Аллах Таала бизди жин жана адамдардын арасында шайтандардан сактасын, сыйкырчылардын сыйкырынан, көрө албастардын көрө албастыгынан, көз арткандардын көзүнөн, ач көздөрдүн ач көздүгүнөн, айлекерлердин айлекерлигинен, куулук шумдуктарынан. Аллах Таала иманды бизди бекемдеп, жаныбызды бир гана имандуу ахвалда алсын. Жана ушул сабактарыбызды дайымдуу кылсын, жана берекелүү кылсын. Субханака Аллахумма бихамдик ашхаду алла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşkönçe saq salamat olуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.